Канаданын бийлиги Кыргыз парламентин Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү боюнча чечимине жооп кайтарып нааразычылыгын билдирди. Канаданын тышкы иштер министри Марк Карно менен чакан ишкерлик, экспорт жана эл аралык сооданы өнүктүрүү министри Мэри Ындын биргелешкен билдирүүсүндө Кумтөр Голдко убактылуу тыштан башкаруу киргизүү тууралуу чечимге нааразычылык айтылып, бул Кыргызстанга чет жактан инвестиция тартуунун келечегине терс таасир тийгизиши мүмкүн экендиги белгиленген. Ошондой эле Кыргыз бийлиги Алтын кенге өз көзөмөлүн орноткондуктан Сынтера мындан ары Кумтөр кенин көзөмөлдөбөйт жана кендеги кызматкерлердин андагы операциялардын коопсуздугун камсыз кыла албай калгандыгы айтылат. Канада Кыргызстандын инвестициялык өнөктөшү катары Тоо кен тармагында соңку окуялардын чукул курушуп жатканына тынчсызданат. Ошондой эле Жогорку кеңештин 17 майда өткөн кезексиз жыйынындагы кабыл алынган чечимди өкүнүү менен кабылдайт. Айрыкча Кумтөр Голд компани боюнча убактылуу сырттан башкаруу чечиминин кабыл алынышы жана кыргыз тарап канадалык ачык акционердик коомдун эл аралык активдеринин үстүнөн көзөмөл орнотууга аракет кылганына таңданып турабыз. Бул көрүнүш Кыргызстанга сырттан бара турган инвестициялардын агымына терс таасирин тийгизиши ыктымал. Мындан сырткары Кыргыз өкмөтү менен чет элдик инвестор ортосунда талаш ачык чечилбегени да сындан өткөн. Эске сала кетсек, 17 майда парламент кезексиз жыйынга чогулуп, Кумтөрдө тыштан башкарууга жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алган. Ага чейин тиешелүү комиссиянын 12 майдагы отурумунда чет элдик компания жергиликтүү мыйзамдар менен иштеп жалпысынан 4 миллиард 252 миллион 800 миң доллар төлөөгө милдеттүү экени белгиленген. Анын 3 миллиард 86 миллиону экологияга зыян келтиргени үчүн айып пул болсо, 1 миллиард 166 миллиону төлөнбөй калган салык.